что ли? Нет, Жоқ сыйлауға зерін нормально. Алғаш қола медалдың иелері Ясин Аббас, ирандық балбан. Ошондой эле Тушфин Тулга, Кумен Билек, монголиялык балбан. Ал эми Лю Мингху, кытайлык балбан. Күмүш медалдын ээси жана кыргызстандык Тайырбек Жумашбек уулу. Accompanied by Mr. Saken Musaybekov, National Sport Functionary. Марапаттау рәсімін өткізетін біздің сыйлық қонақтарымыз. Біріккен күрес әлемі бюро мүшесі, Біріккен күрес әлемі Азия кеңесінің президенті Дәулет Тұрлыханов мырза. Және де біздің сыйлық қонағымыз, белгілі спорт қайраткері Сакен Мусайбеков мырза. Даулет Турлыханов справа. Президент ЮВИ Азия, президент Объединенного мира борьбы. Монголия. Тушин Тулга. Вот, кстати говоря, с ним сообща, также наша федерация много работает. Ну а сейчас иранские и монгольские борцы. Переходи на О. Жаңы топтомунда гана Яндекс Плюс катталуусу 90 күнгө акысыз. Музыка жана подкасттарды угуу менен ырахаттан. Фильмдерди жана сериалдарды көр. Таксиге арзандатуу ал. Аудио китептерди окуу жана ук. Тезирээк кошул. Яндекс Плюс катталуусун 90 күнгө белекке ал. Переходи на О. Сага керектүүнүн баары алдыңкы оператордун бир эле тарифинде. Бронзовыми призерами чемпионата Азии. Да. Тумбелек провел очень сложную схватку, получил повреждения, губу разбил. Бирок ага карабастан коло медалды багытты Азамат. Ясин Аббас экраныңыздарда. Кытай Эл Республикасынан келген балбан финалда мекендешиге каршы күрөш алып барды. Лю Мингху экинчи орындын ээси өз салмактык чембирдигинде. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, олимпиадалык салмактык чембирдик 61 килограммга чейинки салмактык чендин Азия чемпиону кыргызстандык Тайырбек Жумашбек уулу экраныңыздарда. Азамат Тайырбек жакшы жетишкендик, жакшы көрсөткүч. Биринчи орун. Келиңиздер, ордубуздан турабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Тайырбек Жумашбек уулунун урматына, жеңген жеңиштин урматына Кыргыз Республикасынын желеги эң бийик желбиреп, мамлекеттик гимн жаңырат. Ай, баракелде. Высокие горы, долины, поля, родная, заветная наша земля. Отцы наши жили среди лотов, всегда свою родину свято храня. Тайырбек